Klичкасы Дед Хасан деп түрмеден балаңыз звонить etти. Шахтаны бербесеңиз болбойт. Мага жашоо кыйын болот биякта деди. Анан Дед Хасан жана прокурор кличкаларını мен баш тартамын. Сүйлөштүм Көлбаев менен Мусаны положенец кылып койдурдум деди. Эми сүрөттө бир кылмыш жасап аткан жери жок да алардынчы. Колкомуздан берип койдук да шахтаны. Бул жаран Айдарбек Жаныбеков. Анын айтымында Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаевдин атасы тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Исманали Жороев трибунадан айткан сөздөр чындыкка толук дал келет. Анткени Айдарбек Жаныбеков дагы 2015-жылы Камчы Көлбаевдин таасиринен улам жана оолумдун өмүрү менен коркутушкандыктан Сүлүктүдөгү көмүр шахтасын Ильяс Кожо Ажыбаевге тартырып жиберген дейт. Мен ушу 2012-жылы Ажыбаев Ильяс Кожо менен Кличкасы Дед Хасан деп каймараты бар менен шахта ачмай болдум. 2012-жылы баштадык шахтаны. 2015-жылы 186 метрден мен көмүргө жеттим. Кийин анан чакырдым, аны көмүргө жеттик деп. 2015-жылы келип барып айтат, болду энди мен сиз менен иштебейм. Мен старшин менен иштейм дейт. Старшин ким десем, Көлбаев тааныбайсыңыз, Борзакон дейт. Кийин анан ошондон кийин мени иштетпей кысымга ала баштады. Ошо мезгилде менин кичине уулум түрмөдө отурат эди. Анан түрмөдөн балаңыз звонить etти. Шахтаны бербесеңиз болбойт. Мага жашоо кыйын болот биякта деди. Анан ошондон кийин анан колкомуздан берип койдук да шахтаны. Ошондон бери эч жака кайрыла албай канча жаздык, эч ким текшербеди. Анан кийин ушу Көлбаев өлгөндөн кийин дагы жаздык. Mana ушул мезгилге чейин жазып атабыз, бирок эч кандай пока жыйынтык жок. Баткенде Дед Хасан Кайман аты менен таанымал Ильяс Кожо Ажыбаевди УКМК 2023-жылы кармап, уюшкан кылмыштуу топтон баш тартуусу боюнча видео жарыялаган. Кыргыз Республикасынын закондорунда жашап келгенбиз, жашай беребиз. Эч кандай Интернеттеги ачык булактардагы бул сүрөттү карай турган болсок, Кримтөбөл Камчы Көлбаев жана башка криминалдык чөйрөдөгү таасирдүү адамдардын арасында Ганиев Мусабек Сулайманкулович аттуу Муса Кайман атындагы жаранды көрүүгө болот. Ал 2025-жылы Ички иштер министрлиги тарабынан кармалган. Анда уюшкан кылмыштуу топту түзүү жана башка беренелер менен айыпталгандыгы тууралуу маалымат жазылган. Мына ушул Муса Көлбаевдин Баткендеги иштерин бүтүрүп тургандыгын, Ильяс Кожо Ажыбаевдин оң колу экендигин Айдарбек Жаныбеков белгилеп кетти. Ушу 2015-жылы Ажыбаев Ильяс Кожо элекке келгенде мага лично өзү айткан, мен Кудам менен сүйлөштүм Көлбаев менен Мусаны положенец кылып койдурдум деди. Анан айтат, ар айдын акырында деди 500 000 сом апарып берип турабыз көлгө. Муса көз деп мага лично өзү айткан. Анан bir жолу келип, şu менин баламды келип, Муса bir 15 балам, 15-20 чакты бала менен машинада келип, менин баламды уруп, коркутуп, үкүтүп кеткен. Ага чейин бизде Лелек районунда положение смотрящий деген болгон эмес. Şu Ильяс Кожо Ажыбаев келип, ушул иштерди козгоп, опугуну күчөттү. Мындан сырткары Ильяс Кожо Ажыбаевдин Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен түшкөн сүрөттөрүн ачык булактардан тапса болот. Бул боюнча суроо коюп, азаттыктагы материал чыгарган. Анда атасынын Крим чөйрөгө кандай катыштыгы бар деген суроого депутат мынтип жооп берген. Эми сүрөттө бир кылмыш жасап аткан жери жок да алардынчы. Мен бир туугандарымдан, мына атамдан сурасам, жанагы жогоруда айтып кетпедимби? Дзюдо федерациясынын президенти ошол спорт комплекс салынып атат деп, ошол жерден алып барып көрсөткөн жеринен түшүп калган экен. Ошо спорт комплексти көрүп аткан жериненчи. Спорт комплекске кандай барган дейм да, кандай байланышы бар, эгерде сиздин атаңыз ишкер болсо, Сүлүктүдө. Спорт комплексте ал жерде дзюдонун Баткен областындагы дагы президенти жүрөт, көрдүңөр, Халбеков. Ошол кишилерди мен барып калыптыр. Айдарбек Жаныбеков буга чейин тийиштүү органдарга арыз жазып, майнап чыкпай койгонун айтат. Мунусунда дагы Ташиевдин жакындары болобуз дегендерге дагы алданып калган экен. Бул сүрөттөгү жаран Жаныбековдон Ташиевдин атын айтып, чоң суммадагы акча каражатын алып, бирок жыйынтыгында ал алдамчылыкка шектелип кармалган. Биз Көлбаевден кийин заявление жаздык, бирок эч кандай тыянат чыккан жок.
Ana ошо балага жолугуп калдык, мен жардам берем деген үчүн ошо балага биз ишендик да. Акча бердик, башка кылдык, бирок ал адам бизди алдап кетти. Кыскасы, ишкер 2015-жылдан бери жабыркоонун гана үстүндө болуп келген. Азыркы учурда экинчи топтогу майып.